суммасы $330.000 болса, соттун чечими $60.000. Өзү түшүп берген видеолордун баары бар. Менен $117.000 өттү. Үйдү как положено өткөзүп беремин. $50.000 алдым. Тең шериктештик кылабыз деп $330.000 акчаны бирөөгө берип, андан $60.000 гана өндүрүлүп берилсин деп сот чечимин чыгаргандан кийин Жалпы суммасы $420.000 кайсыл жактан келип чыккан? Кийин алтын балакесин тигиндей мындайда отуруп желдеп туруп, Бул жакшылыктарын Кудай кааласа унутпай, жылдызбай. Жылдызгам өзү сен эле түзүп окшойсуңуз негизи. ошол жерде отуруп бүгүнкү күндө жалпы суммасы $330.000 карызы бар. Мага жардам кылып, участогун мага берип атат 50.000ге баалап. Кантип ушул Исажанов Келдибек деген судья видеолорумду көрбөй туруп, менин келтирген далилдеримди көрбөй туруп, Замирдин жөн эле ооз-эки сөзү менен гана кантип $60.000 деп чечим чыгарды, мен ушуга түшүнбөй келем. тең шериктештик кылабыз деп $330.000 акчаны бирөөгө берип, бирок жыйынтыгында андан $60.000 гана өндүрүлүп берилсин деп сот чечимин чыгаргандан кийин биздин студияга Жылдызбек Бакир уулу аттуу жаран кайрылып жатат. Ал $330.000 Сазыев Замир аттуу жаранга берип, бирок бүгүнкү күнгө чейин аны ала албай, ортодо бир топ соттук процесстер болгондугун жана дагы сот акыйкаттуулугу болбой жаткандыгын айтууда. Ал эми Замир Сазыев буга чейин дагы социал тармактарга чыгып, өзү Жылдызбек Бакировдон жабыркап жаткандыгын, үй жайын, автоунаасын, акча каражатын алдыргандыгын, андан тышкары камакта дагы олтургандыгын айткан. Ал эми Жылдызбек Бакир уулу биздин эфир аркылуу өз чындыгын айткысы келет. Саламатсыздар урматтуу изайлем. Мен бүгүнкү Октябрьский район сотунун тактап айтканда Исажанов Келдибектин чечими $60.000 чыгып калгандыгын мен түшүнбөй турам. Себеби тергөөдө деген $330.000 Жылдызбекке Сазыев Замирбек карыз деп бир топ далилдер менен келтирип берип, сотко келгенде эмне үчүн $60.000 Жылдызбекке карыз деп чыгарып койгондугун мен түшүнбөй турам. Ушул Исажанов Келдибек деген судья мен берген видеолорду, мен берген материалдардын бардыгын көрбөй туруп, анан келтирген далилдеримдин баарын көрбөй туруп, Сазыевдин берген, көрсөткөн ооз-эки гана жообуна канаттанып бүгүнкү күндө эмне үчүн $60.000 гана Бакир уулу Жылдызбекке өндүрүлсүн деп чыгарып берди. Ар бир алган акчасы боюнча менде өзү жазып берген түшүнүк кат, өзү түшүп берген видеолордун баары бар. $5.000 мына алдым. Азыр эсептеп алайын. Жылдызбектен мен Замир $40.000 алдым бүгүн. Бүгүн январдын 2-си 2023. $67.000 алгам ага чейин. Ошондо $107.000 өттү азыр, $107.000 өттү. Ал эми Сазыев Замирбек мага бердим деп аткан акчалар боюнча эч кандай далилдер жок. Ошол далилдер жок болгон учурда бул бүгүнкү күндө Исажанов Келдибек деген сот чечим чыгарып атат. $60.000 төлөп берсин деп. Бул кайсыл жактан келтирилген $60.000? Мен өзүм түшүнбөй турам. Өзү жалпы суммасы $330.000 болсо, бүгүнкү күндө соттун чечими $60.000. Жалпы суммасы $420.000 кайсыл жактан келип чыккан? Ошол жөнүндө мен айтып кетейин деп атам. Бул Замир менен кандай таанышып калгам? Замир менен негизи 2023 жылдын 13 январында мен Бишкек шаарынын Көкжар конушуна участок издеп барам. Анан ал жерде бир баннер турган экен. Анан баннерден жазылып турган номерге чалсам, Султан аттуу жаран алат. Анан участокту көрсөтөт. Ал участоктун хозяйыны Сазыев Замирбек экен. Анан мен хозяин чакыр дегенде Сазыев Замирбек келет. Ал экөөбүз участокту баалашып, участокту ошол жерде $41.500 мен баалап алам, сатып алам. Анын акчасыны ошол күнү задаток катары $5.000 берем. Ал $5.000 ошол эле Көкжарда Замирдин өзүнүн үйүндө временкасында берем. Ал жөнүндө видео бар. Ошол жерде мен центральный көчөдө жайгашкандыгы үчүн үйү. Мен Замирбекке айтам, Замирбек, үйүңүздү сатпайсызбы дейм. Ал айтат, эгер акчасыны келишсек сатам дейт.
канча десем $125,000. Анда кымбат экен деп анан экөөбүз эртеси күнү мен участокто өткөрүп алам. Участокто өзүм өткөрүп алгандан кийин анан бул Замир эке бир жума бою мен күндө жаза берип, Жылысбек давай мен 120 миңге кылып берейин сага. Жолсун давай деп отуруп анан акыры $117,000 баалашып мен үйүн алмай болом. Үйүн толугу менен төлөп берем $117,000. 117 000 баа болгон үй. Көкжар Соңкөл 76. Мен Жылысбектен үйдүн эсебинен $107,000 алганмын. Мына бүгүн да $10,000 алдым. Ошо менен $117,000 өттү. Үйдү как положено өткөзүп беремин. Анан төлөп бергенден кийин бул Сазиев Самирбек үйдү мага өткөрүп бербейт. А мен айтам, өткөрүп бербесеңиз анда мыйзам негизинде сиздин үстүңүздөн арыз жазам. Десем бул киши айтат, туруп Жылысбек 1-2-3 күндө өткөрүп берем дейт. Анан мен өзүмдүн туугандарымды алып алып, ошол сатып алган үйүмдү көрсөткөнү Соңкөл 10-чу үйгө, Соңкөл көчөсүндөгү 10-чу үйгө барам. Барсам ал жерде башка бирлер жашап атыптыр. Анан айтам, бул деген Сазиев Самирбектин үйү десем, жок. Бул деген Заир деген таксырдын үйү дейт. Кандайча деп анан Замирбекке чалсам, Замирбек түшүндүрүп берем деп анан экөөбүз жолугуп ал жерде жана Заир байке таксырдагы жолугуп ал жерде сүйлөшүүлөр мындай болгон. Заир байке айткан, Замир, эмне үчүн сен мага да сатып туруп ал үйүңдү? Эмне үчүн сен Жылысбекке да сатасың? Сен Жылысбектен акча алып атканыңда эмне үчүн мага айтпайсың? Мен ал үйдө деген балдарым менен жашайын деген. Мен барып балдарыма көрсөтүп комнаталарын уже бөлүп койгонбуз. Мага бир оз айтып койсоң болмок экен Замир дейт. Анан Замир айтат, Заирке, сиз үйдө алып атканда деген клиент чыкса көрсөтө берейин десем, эми көрөбүз деп айттыңыз эле го дейт. Анан Заирке айтат, сен көрөбүз деген сөзүм үчүн эле сен толук акчасын алып туруп мага бир оз айтпай туруп сатып бересиңби? Мындай кылганың туура эмес да, Замир деп. Анан Жылысбек сен түшүп тур дейт. Мен машинадан түшүп турганда анан бир 10 мүнөттөй сүйлөшүп, анан мага келип, сен Жылысбек бара бер, кечинде мен сенин үйүңө барам, сүйлөшөбүз дейт. Мен анан кечинде үйдөн күтөм. Келет. Сен жана менен алган участокты мага 3 айга $50,000 карызга берип турсаң, мен сага могу үйдү өткөрүп берем. Себеби мен Заир байкеге мен $50,000 карыз болуп атам. Ошол участокты ошол байкеге берем да, сага өткөрүп берем дейт. Экөөнү бир күндө оформить этебиз дейт. Анан мен $117,000 акчаны жоготконго караганда бул $41,500 алган участогумду жоготкон жакшыраак деп мен макул болгом, айла жоктон. Бул мага өткөрүп берет. 3 ай убакытка менен ошол жерди $50,000 карызга алат. Ал боюнча видеолор бар. Мага Жылысбек Сары Челек көчөсүнөн мага жардам кылып, участогун мага берип атат 50 миңге баалап. 2 айга сатып, мен 2 айдан кийин участоктун акчасын берем. Алгандан кийин 3 айдын ичинде биз экөөбүз өтө жакын болуп кетесиз. Черезден келе күндө жолугуп калабыз, чай ичебиз, сүйлөшөбүз. Ар кандай машиналар менен келет, ошол 90 күнүн ичинде ар кандай машиналар менен келип, жакшы сүйлөп, бир нерселерди белек кыла коюп, ушинтип отуруп анан менин бул киши ишеничиме кирет. Участоктун акчасын чыгарып бербейсизби? Уже вакыт бүттү десем, Жылысбек көрүп атасың, акчанын баардыгы машинада. Анан давай иштешпейлиби дейт. Жок, мага акча керек болот десем, ошентип отуруп бир жума 10 күндө мени көндүрөт. Жылысбек иштешели, сен акча сеники, мен аны акчаны иштетем, айландырам. Түшкөн пайдасын ортодон 2-ге бөлөбүз дейт. Анан мен кандай болот ал десем, бул киши айтат, бул деген тең шерик болот. Мен сага деген ал акчаңды алдым деп тил кат жазып берем, расписка. Тил кат жазып берем видеого түшүп берем. Мен сенин алдың деп. Анан бул деген тил кат деле, видео деле юридикалык күчкө ээ. Мен аны ишенип, анан канча бересиң десем, бул айтат $50,000 мен айына $10,000 иштейм. $3,000 эле бербейсизби дейм. Анан ал макул болот. Мен айла жоктон ушуну кылып атам да негизи. Акчаны кайтарып бер десем, ал чыгарып бере албайт. Бир ай убакыт өтөт арадан. Бир ай өткөндөн кийин мына сен $3,000 пайдаң деп мага $3,000 алып келип берет. $3,000 алып келип бергенден кийин бир жума убакыт өткөндөн кийин бул киши мага келет. 15 май 2023 жыл. Бир жума так эсимде жок, ушу 1-2 күн эле аралык. Анан мага келет да, Жылысбек,
Дордой базарына келет. Менде деген Грузияда LX 600 үлгүсүндөгү машина чыкты эле, арзан чыкты эле. Мен $40,000 задаток берип койдум Жылысбек. Ошого $120,000 жетпей атат. Менде деген Салиева Саратова 97-де үйүм бар. Анын жалпы суммасы бүгүнкү күндө $300,000 тегерегинде турат. Мен сага ошону өткөрүп берейин, Жылысбек. Сен мага $120,000 берип тур. Мен сен ошол $120,000 айына $5,000 пайдасын алып келип берип турайын деп айтат. Мен айтам, байке, сен $50,000 бербей атасың, кантип мен сага ишенем, мен $120,000 берейин. Бирок ал $120,000 менде жок. Бирок мен хорошо, мен бирөөнүн ортого түшүп, бирөөдөн сүйлөшүп алып берейин. Бирок сиз кандай кыласыз муну десем, көрүп атасың, мен сага вовремя алып келип бердим акчаны. Деп анан жүр Саратовдагы үйдү көр дейт. Анан мен хорошо, мен иштен кийин барып көрүп кетейин деп, анан иштен кийин барып мен барсам, чындыгында эле ошол Саратова 97-те анын үйү бар экен. Жаңы салып атыптыр, ал жерде усталар иштеп атыптыр. Замирке барганда Замиркеден сурап атты, бизге мустрой материал керек, мындай кылыш керек, андай кылыш керек, могу жерин кандай кылыш керек деп сурап атканда мен аны ишендим чындыгында эле. Анан мен айттым, документин көрсөтпөйсүзбү дедим. Документин көрсөтпөйсүзбү десем, мен газдан кичине проблема болуп калды эле. Мен бирөөгө деген доверенность жазып ошону жөнөтүп бердим. Мен документацияны анча түшүнбөйм. Ошол бала азыр газ боюнча чуркап жүрөт. Документ ошондо. Бир жумаларда примерно бүтүп калат. Мен бир жумаларда сага көрсөтөм. Жылысбек, азыр просто мага срочно акча керек болот. Мен сага жанагындай эле тил кат жазып берейин. $120,000 алдым деп. Анан ошол боюнча мен сага видеого түшүп берейин деп $120,000 ошол жерде Дордойдон алып кеткен. $10 başlayın. Он 14 август 2024 жылы менин кайнатам Бишкекке келип калат. Квартира алайын деп. Анан квартиралар болсо мага бир көрсөтпөйбү, көрөйүн, баасын сүйлөшөлү, мен акча бар эле, квартира алайын деп, анан Замир чакыр дейт. Мен аны чакырам. Аны экөө квартира боюнча сүйлөшүп атып эле, Замир байке предложение кылат. Квартира алгандан көрө $50,000. Аны баары сдавать этет экенсиз. Сдавать этсеңиз примерно $300-400 болот. Андан көрө давайте ал акчаңызды мен айландырып берейин, иштетип берейин. Айына $1,500,000 берем деп видеосунда жүрөт. Экөө ошентип сүйлөшөт, келишет. Мен ал жерде мен да бар болушум. Илхамжан акадан $50,000 алдым. Бүгүн 14 август 8 ай. Bir жылга да кылып алдым. Айына $1,500 кошуп беремин bir айдан, 1,5 айдан. Bir айда $1,500. Ошо 1 жылга да көр болду. 1 жылдайын кайтарып беремин 2024. Ушулай болгон. Залогко Кудай кааласа 20 күнүн ичинде бир үйдү коюп берем. 10 күндөй убакыт өткөндөн кийин мен кайнатам айтат, мен чындыгында эле квартира алышым керек болот. Акчаларды Замирге айтпайсыңбы, кайтарып берсин. Ал коем деген залогу коюлбады, мен күттүм. Ал магистралдан квартира залог коюп берем деди эле. Залог койгон жок. Анан кайтарып берсин, мен квартира алайын дейт. Мен Замирге айтам, Замирге кайтарып бер деп атат, квартира алат экен десем, менде Жылысбек $25,000 бар. Кааласаң ошону берейин. Калганын күтүп турсун, машиналар сатылса берем дейт. Мен айттым, хорошо дейм да, мен $25,000 Замирге алып келип бергенден кийин, мен Замирге айтам, менин жанымда $25,000 бар, мен ошону кошуп туруп, мен кайнатама берейин. Менин $25,000 сиз кайтарып бериңиз дейм. Ал айтат, хорошо анда, тиги общий акчага кошуп коелу, карызга. Мен сага аны машина сатканда берем дейт, бирок бербейт. Андан кийин Акбата конушунун 15-көчөсүнүн 74-дарегинде мен өзүм 2016-жылы досум Манастан участогун сатып алып ошол жерге үй кургам. Аны кошуналарым баары тастыктайт. Ошол үйүмдү сатканы мен тез кабарга беремин жарнамасын. Анан тез кабар келип жарнамага чыгарып, ал жерде бир 5 ай 6 айдай сатылбай туруп калат үйүм. Анан мен Замирке ушул үйлөр менен иштегенин билип,
мен айтам, егер сурагандар болсо, клиентиңиз болсо, мен ушул үйдү сатыш бербейсизби Замирке дейм. Анан хорошо дейт, мен сүрөттөрүн чыштачы дейт, мен чыштап коем. Bir gün, bir ay өткөндөн кийин мага айтат, Жылысбек, ключун бербейсиң үйдүн, мен клиенттер келгенде көрсөтө албай атам, сен эми базардан бошоп эткенсиң деп айтат. Мен айтам, хорошо дейм да, ключун берип коем. Анан 10 күндөй өтпөй, бул киши Жылысбек келсең дейт, мен барам. Анан айтат, bir клиент чыгып атат, $80,000, $30,000 азыр берет экен, $50,000  5 айга коюп беришиң керек экен деп айтат. Мен айтам, жөнүнө турду 6 ай, андан көрө хорошо 5 айдан кийин акчасын бере турган болсо деп, анан карызга берем. 5 айга ошол $50,000 карыз катары 5 айдан кийин бере турган болуп, менин Ак Батадагы үйүмдү алат бул киши. Ак Батанык. Анан ушу менин Сазыев Замирбек, Жылдызбек, Акырыл Жылдызбектен Ак Батадан үй алдым, үйүн сатып алдым $80,000. $30,000 заклатын бердим. $50,000 калды. $50,000 ушул бүгүн 15 майдын 8 айдан январдын 15-ине кайтарып беремин. $50,000 калды. Кайтарып бере албай калсам, үй $30,000 залогум заклатын күйөт. Участок келем. Анан кийин тиги $50,000 дагы берип турду, $50,000. Ал $50,000 бере албай калсам, айдап жүргөн 570 2013-жылкы 570 бар. Ошону өткөзүп бергенге макулмун. Анан ошол ойдон үйдүн акчасын бербейт. 5 ай өтөт. 5 ай өткөндөн кийин, Замирке, үйдүн акчасын берген жоксуз. $50,000 калган. Сиз эмнеге бербей атасыз десем, Жылысбек, туруп турсаң, тиги бардык акчалардын бардыгы машинада болуп атат. Көрүп атасың, мына машиналарым бар. Чындыгында Шусотой, Геленваген, ошондой эле Двухсотой, бүт бар эле кымбат машиналардын баары ушул Замиркеде болчу. Анан бул сиздер ойлоп калышыңыздар мүмкүн, бул неге ушул биринин аркасынан биринин акчаны бере бергенсиң, сен эмне атайын бергенсиңби деген сыяктуу ой калбаш үчүн мен айтып кетейин, бул жерде Замир байке ушул түшө турган пайданын эсебинен Жылысбек, мына сенин пайдаң деп мага короомо башында ИЭС үлгүсүндөгү машинаны токтотуп, андан кийин X5 үлгүсүндөгү машинаны токтотуп, ошол машиналардын бардыгын кайра оформить этпей деп айтсам, оформить этпей, мага каттабай, кайра X5-ди алып келип берип, кайра X5-ди алып кетип, X7-ди алып келип берип, кайра бул X7 кичине Carfax начарыраак деп, кайра башка X7-ди алып келип берип, жылы жаңырагыны. Анан алардын баарын алып кетип, 200-ды алып келип берип, андан кийин, жылы жаңы деп, 22-жылкы деп, X5-ди мага сунуштап, аны ортодо ушундай болгон. Ортодо ушундай мен айткам постоянно, Замирке, бул берген машиналарыңды мага кереги жок. Эгер өткөрүп бербесең, мага каттап бербесең, анда мага булардын кереги жок. Бул жөн эле мени азыркы күндө убактымды алып атасың. Анан ортодон 1 жылдай убакыт өтүп кетти уже. Ушинтип, мынаны кармап тур, мунун хозяйыны Дубайда, мына машинаны кармап тур, мунун хозяйыны умрага кетти, мына машинанын ээси Грузияда, мына машинанын ээси Ошто, мына машинага деген кармап тур. Бул деген машинага кичине мен карызым бар, ошо карызымды бүтүрүп алайын, мен сага акчасын берем, жок, машинаны каттап берем деген сыяктуу шылтоолорду айтып отуруп, бир топ убакыт өтүп кетти арданчы. Анан ол Брашканын атында экен, Брашкасы эме Грузияга учуп кеттиптир машина менен. Бир жумада келет экен. 2 күнү 50 берем. 5 күнү Кудай кааласа мага тиет. 100 берем, а? Ошону күтүп коем, ошончо болду. Бүгүн эртең берет да Жылдыз, короче. Эртең саат 2-ге Чарпаядан жолугабыз, а? Эч кыжалат болуп, бермей туруп тур. Күтүп туралы муну, күтүп туралы кичине, а? Болду, ал демеге кеткен экен да Дубайга айна. Телефон эдасым болду. Азыр Брашкасынын через ушу Брашкасынын атында алыш керек. Сиз бир 10 мүнөт турушуң керек болду да, 10 жетпей. Бир жумадан өтүп. Ошондой эле 1 ноябрь 2023-жылы Бишкек шаарында менин ушул Аскар Автодубайдан алган G05 X5 үлгүсүндөгү 2019-жылкы машинам бар эле.
ошону айдап жүргөм. Анан Carfax'ы кичине жеңилирээк болчу. Анан ошону билип, анан Замирге айтат: "Жылысбек, тиги машинаңды жаңыртып бербейм" дейт. Анан мен айтам: "Мен машинам жаңы эле, мен Дубайдан алдырдым го" десем, "Сен эми Carfax кичине бар да, сен сүзүлгөн" депчи. Анан канча жаңыртып бересиз? Машинаңыз барбы, алмаштыра албы десем, "Жок, Жылысбек, сен деген $69.000 келип түштү да сага растамашкасы менен" дейт. Ооба дейм. Анан ошону деген 3 айга берсең, мен сага $71.000 баалап, мен сага бир жаңы Manheim таза Carfax менен X5 же X мен сага берем, алмаштырып, башма-баш. Анан ошол жерден мен билбейм, мен ушунун бардыгын кантип макул болуп калганмын. Ал киши менен чындыгында мындай сүйлөшүп көргөн адам билет, мындай сүйлөшүп отуруп эле мен бир нерселерди бергенге кызыктар боло берем да. Хорошо, бир нерсе деп эле айтса эле, мен бир нерсемди сураса, буюмумду сураса, мен бере берем да. Ушундай жагдайга келди да негизи. Анан ошентип $71.000 3 ай карызга бердим. Анан 3 айдын ичинде мага эч кандай машина да берген жок. Анан ал $71.000 да кайтарып берген жок. Ошентип отуруп бүгүнкү күндө жалпы суммасы Сазиев Самирбек Нурдуллаевич мага $330.000 карызы бар. Ошол $330.000 карызды мен дагы бир жолу айтып берким келет. Ушул $330.000 кантип ошол Исажанов Келдибек деген судья бүгүнкү күндө менин видеолорумду көрбөй туруп, менин келтирген далилдеримди көрбөй туруп, анан Замирдин бере албаган далилдери менен эч кандай ушул жөн эле ооз-эки сөзү менен гана кантип $60.000 деп чечим чыгарды, мен ушуга түшүнбөй келем. Могул жерде деген мага каждый раз алганда сумманы бул тилкат жазып берген. Сен эми кызалат болбо, чындыгында крупный сумма акча берип атасың. Мен сага тилкат жазып берейин деп, ушинтип өзү тилкат жазып берди. Могул жерде тилкатында мындай деп турат: "Мен Сазиев Самирбек Нурдуллаевич Бакир уулу Жылысбектен $120.000 алдым. $120.000. 15.05.2023 жылы алдым. Ар бир айдын 15-inde тең шерик $484.000 сом берип турам. Келишим $120.000 кайтарам. Кайтарып берем. $120.000 сом менен $10.560.000 сом. Эгер келишим бузулса, Салиева улица, Саратова 97 дом үйүмдү өткөзүп берем деп бул жерде муну тилкатта жазып атат. Каждый раз ошол тилкаттарда алгандан кийин ушундай тилкаттарда ушинтип жазылган. Мисалы, могул жерде $50.000 алганда айдап жүргөн автоунам Lexus 570 маркасындагы 2010 жылкы Lexus үлгүсүндөгү машинамды өткөрүп берем деп жазып бул жерде. Бардык тилкаттарында бир нерсени залог катары коюп берем деген нерсени айткан. Ошондой эле 9 январь 2024 жылы бул кайрадан эле мага: "Жылысбек, ушундай урукчат этпесең болбой калды, Жылысбек, сенин өтөрү жок экен, алтын бала экенсиң", тигиндей мындай деп отуруп мени жакшы эле мындай желдеп туруп, бул жакшылыктарың Кудай кааласа унутпай, Жылдызбай. Жылдызгам өзү сен эле түзүп окшойсуң негизи. Жеңиңди айтып атат, бир үйгө сенин келинчегиң менен чакырып, аяк бияк кылып, жакшынаа кылып олтуруп, жакшы чоң иш кылып атасың да. Алейкум ассалам, жума маарек болсун. Кандай, жакшысыңбы? менин акчаларды ушундай жакшы сүйлөп, башкача подходдор менен келип алчу эле да. Ушул 9 январь 2024 жылы бул Дордой базарынан менден кайра эле $104.000 акчаны сурайт. $104.000. Бул айтат: "Жылысбек, мен деген Саратовда үйүм $97.000, $300.000 турат. А сен берген акчаң деген азыр примерно бир $200.000 болду. Мага да $104.000 берип тур. Мен сага деген могу эмеде, магистралда мен квартирамды коюп берейин. Ал квартирам $125.000 турат. $200.000 Саратовдагы үйдү сага коюп бердим. Саратовдагы үйдү мен сага өткөрүп берем мына. Просто түшүнөсүң да, сага өткөрүп койсом, мен азыр сата турган болсом, клиенттерди постоянно сени алып келип
беспокоить ете бербей, андан көрі мен атымда тұрып бересің, Жылдызбек, ишенесің да мен видеоға түшүп бербедим бе деп айтат. Мен айтам, мындай болбойт да өткөрүп бериңиз деп кайра айтам. Болбойт. Ошентип $104,000 да алат менен, анан бүгүнкү күндө жалпы суммасы $330,000. Бул азыр Назар Ньюстан, М Ньюстан жана башка тармактардан, каналдардан чыгып, бүгүнкү күндө мени каралап атат, айтып атат, мен деген Жылдызбек деген мошенник деп атат, Жылдызбек деген ГКМБда иштейт дейби, Жылдызбек деген мени кыйнады, балдарыңды бир нерсе кылып коем деп айтты. Анан бул сөздөрдүн баары Жылдызбекке акча бергиси келбеген Сазиев Замирбектин кылып аткан иш аракеттери. Мен өзүм негизи бул жерде бул нерселердин баардыгын далили менен сүйлөгөндү жакшы көрөм. Бул үй боюнча айтып атат, үйүмдү тартып алды деп. Үйүмдү тартып алды деп айтып атат. Анан бул жерде дагы бир нерсени тактап айтып кое турган нерсе, бул менин сөзүмө далил катары мен сатып алгам кызыл китеп. Бул үй боюнча мен видеолорум да бар. Үйдү сатып алганмын. Ал үй Сазиев Маратбектин атында турган. Сазиев Маратбектен Гүлбаева Акмарал Заирбековнага өтүп атат. Бул менин сөзүмдүн далили. Бул Заирге, бул үйдү мага чейин Заирбекеге саткандыгы тууралуу бул анык доказательство. Ошол жерде Заирбекеден сурабай туруп менен акча алгандыгы дагы ал чындык. Бардыгы факты менен сүйлөйм. Мисалы, мени айтып атат, ал бир органда иштейт, бул тигиндей мындай депчи. Мен эч кандай органда иштебейм. Менин дипломдорумду деле көрсө, ал органга жарабайт менин дипломдорумчу. Мен дипломдорум, мен өзү историк, мен андан кийин Президент Тылда башкаруу академиясында магистратураны бүткөнмүн. Мен иштесем бир госжумушта, госархивде 2 жыл ведущий специалист болуп иштегем. Башка өзүмдүн тармагым ушул Дордойдо бизнес менен сода сатык менен алек кылгам. Дордойдон бери чыккан эмеспиз. Жалпысы ушундай. Болгон бүгүнкү күндөгү жагдай ушундай. Урматтуу Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши, ошондой эле жогорку соттун төрагасы Недербек Асанбекович, мен сизге кайрылып кетем. Бүгүнкү күндө болуп жаткан жагдай, эмне үчүн ушул соттор адилеттүү чечим чыгарбай жатат? Биз болгон материалдын бардыгын берген учурда деле чындыгында адилеттүү чечим болбой атат. Мага окшогон Кыргызстанда көптөгөн жарандар ушинтип кыйналып жүрөт. Мен алардын өзүм сотко катышкан адам катары, мен аларды көрүп эле жүрөм, билип эле жүрөм. Анткени менде бүтүндөй далилдердин баарын мен көрсөтүп аткан кезде эч кандай далили жок адам жолбосом жоопкерчиликтен бошотулуп кетип атат. Бүгүнкү күндө үй камагына чыгарылып, анан $60,000 төлөп берсин деп. Бирок биякта деген тергөөчү деген баарын тактап, маалыматтарын келтирип, далилдерин жазып, мендеги видеолордун баарын көрүп отуруп, $330,000 чыгарып берип атат да. Анан ошолордун кантип эле ушул $330,000 $60,000 калып калсын. Жылдызбек Бакир уулу эч кандай мыйзам менен буга чейин маселеси болбогондугун, ал тургай Баткен облусуна жеке өзүнүн чөнтөгүнөн мечит курган, кедей кембагалдарга жардам берген жаран катары, жеке ишкер катары мамлекетке канча жылдан бери салык төгүп келе жаткан жөнөкөй гана карапайым ишкер катары өзүн тааныштырууда. Ал эми Замир мырза боюнча биздин эфир дайыма ачык. Ал дагы чындыгын айтам десе, маселе жок.